Секрет болбосо күнүнө канча иштейсиз грязный? Түзүгел болуп калат, 13-15. Канча дейсиз? 13-15. 13-15, Бул бир ой. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кайрадан сиздер менен мен Тилек, Ырыс алды ынтымак каналыбызга куш келипсиздер. Өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн аэропорт Домодедовдон астына келип отурабыз. Себеби дегенде биздин Ырыс алды ынтымак каналыбыздын подписчиктеринин көпчүлүгү менин өзүмдүн таксиде иштеп, аны видео үлгү кылып көргөзүп берип үйрөткөнүмөн сырткары бөлөк кишилердин да иштегенин, бөлөк кишилердин видео иштеп атканын бүгүнкү күндө как далил катары видео тартып бер деп суранышкандан ошолго биз азыр аэропорт Домодедовдун астына келип отурабыз. Себеби дегенде таксилер көбүнчө аэропорттордун астына топтолот. Азыр бул жерде заправканын жанында таксилердин стоянкасы бар. Ошол жерде таксилер топтолуп турушат. Ошол жеке барып биз 3-4 кишиден видео интервью алган аракет кылалы. Андыктан биз менен акырына чейин болуңуздар. Салам алейкум. Кандайсыз таксир? Биз Ырыс алды ынтымак каналынан интервью алып жүрөт болчу таксилерден. Бир-эки суроо берсек болобу сизге? Кандайсыз? Менин атым Тилек, Ырыс алды ынтымак каналынан болобуз. Менин атым Айбек. Биз деген ошо Москвада такси сферасына YouTube'да канал алып барабыз. Ошого бүгүн Москвада таксилердин бүгүнкү сентябрда, октябрда бүгүнкү күндө болуп аткан көрүнүш тууралуу элден сурайлы деп жүрөт элек. Сиз бүгүнкү күндө кандай иштер, кандай болуп атат? Иш жакшы эле, буюрса болуп атат, жакшы эле. Сиз азыр Шоколад деген компанияда иштейт окшойсуз, Жок, Яндексте. Машина өзүңүздүкү? Машина аренда. Аренда канча төлөйсүз? 1400. 1400. Бир күн выходной. 6-1, 6-1. Воскресенье выходной. Ооба. Секрет болбосо күнүнө канча табасыз? Күнүгө таза 4000-5000 болуп атат, Кудайга шүгүр. Таза 4000-5000 болуп атат. Бул машина эконом эле ташыйбы же комфортто ташыйбы? Комфорт, эконом экөөнү ташыйт. Комфорт, эконом аралаштырып иштейт экенсиз, Негизи кандай күнүнө 4000-5000 иштейсиз, расходторуңуз да бар да бул жерде? Жок, ошо расходтордон тышкары тазасын айтып атам да. Грязный 7-8. Грязный 7-8 иштеп коесуз. Азыр таксинин сезону болуп атканда ошого караганда жакшы окшойт, Баары жакшы эле, биякта ушу таксилер баары кыргыздар ынтымактуу. Бирине бири поддержка берип, проблема болуп калса, бири-бирине жардам берет, жакшы эле. Рахмат, Анда жумушуңузга ийгилик, биз баш тарталы. Салам алейкум, байкес, кандайсыз? Биз Ырыс алды ынтымак каналынан болот элек, бүгүн ошо таксистерден интервью алып жүрөт элек, видео тартып. Сизге бир-эки суроо берип алсак болобу? Майлы. Менин атым Тилек. Менин атым Азизбек. Биз ошо Москвада такси сферада YouTube каналыбыз бар. Ырыс алды ынтымак деген, укасыз болуп калганыңызды билбейм. Ошол негизи бүгүнкү күндө октябрь айында 2019 жылы жумуш кандай болуп атат көрүнүштү биздин подписчиктер көп сурап калды эле. Ошого карата видео тартып жүрөт элек да, ошого бир-эки суроо берели дегенбиз сизге. Жумуш кандай десе болот. Жумуш, если адам өзүнү мындай кичине заставить кылып иштесе, жумуш бар. Если заставить этпей, балуйт этип, уктап, ишти кичине кылып коюп, башка жерге барып жатып ала турган болсо иш жок. Эми анын заказына зависит этет. Агер линияны эртең 6-да жагып, саат 12-ге дейин стабильный иштесе, жакшы эле иштейт. Анан кечки маал 4-төн саат 12-11-ге дейин иштесе, ошо күнүнө 3000, 4000, 5000 табат. Сиз машина өзүңүздүкү же арендабы? Машина өзүмдүк. Өзүңүздүкү. Сиз секрет болбосо күнүнө канча табасыз? Мен очень напрягаться кылбайм, күнүнө 4000, 5000 тапсам жетет. 4000-5000 табасыз. Бул машинаңыздын маркасы кайсы тарифтерде иштейт? Комфорт плюсте иштейт. Комфорт плюсте иштейт. Жакшы. То есть сиз машинаңыз өзүңүздүкү, эртең менен чыгасыз, кечке чейин иштейсиз, 4000-5000 табасыз. Жакшы. Дагы кошумчаңыз барбы биздин каналга? Кошумча эмне? Эми самый главный водительдерге айтса внимательно болушуну керек. Правилага соблюдать этишини, анан кылып аткан иштерини, алып кетип аткан клиенттерге очень нежный болушуну. Все равно всегда клиент прав дейт. Некоторые места алар прав болбой калат, бирок терпение менен жакшы мындай обслуживать эткени жакшы. Таксилерде көбү али правиланы билбегендер чыгып жүрүп атат. Уступи дороганы, главный дороганы билбегендер бар экен. Мен да ушул тууралуу көп кишиден уктум эле, бирок интернет баракчаларына изилдесек, эң серьезный ДТПларда
биздин бактыбызга кыргыздар жок экен да. Основном баягы сууга түшүп кеткен же башка МКТ полицияны өлтүрө сүзүп кеткен чоң мындай ДТПлардын арасында биздикилер жок экен да. Андан биздикилер да жаш балдар кылабыз дейбиз, бирок именно ДТП болгонун карай кезек биз баягы WhatsApp группаларынан тыгыз байланышта основном возрасттагы эле кишилер болуп чыгып калып атат да, ошол жагы да. Не только бул мен туурасы мен дагы өзүм менен көп ташташат балдар. Мен өзүм деле таксопартта иштейм. ДТПларды салышып турат, жөнөтүшөт. Почти 70% иностранец болуп атат, бирок биздин кыргыздардын ичинде 10тадан битасы чыгып калат. Андай вряд ли болуп калышы мүмкүн да. Эми самый главный şu соблюдать, biz өзүбүздүкилерге мен просто будущего айттан соблюдать кылса, знакты шашып алса, аккуратный өзүнүн орну менен иштесе, пассажирге уважительный болсо, иштесе болот. Жакшы, мен деле сиздин сөзүңүзгө түй менен кошулам. Ошо, рахмат, жумуштарыңызга ийгилик. Силерге ийгилик, каналыңарга ийгилик. Кирип көрүңүздөр, ырсалдын ынтымактар. Assalomu alaykum. Кандайсыз байкеже? Биз ырсалдын ынтымак каналынан элек ошо таксиден интервью алып жүрөт элек да. Бүгүн эконом, комфорттон алып атабыз. Менен сизге да 1-2 суроо берсем болобу деп. Болот. Жооп бере беребиз. Сиз бул Москвада такси сферада көптөн бери элесизби? Көп эле болуп калды. 6-7. Секрет болбосо, бул машина арендабы же өзүңүздүкү? Арендада машина. Аренда канча төлөйсүз? 2 адам иштетебиз, 3,5 мың төлөйбүз. 2 адам иштейсиздер, 3,5 мың төлөйсүздөр, күндө ошондо 1750ден тийип калат экен да. Секрет болбосо күндө канча иштейсиз грязный? Грязный түзүгөл болуп калат, 13-15. Канча дейсиз? 13-15. 13-15, бул бирөөңүздөр, же экөөңөр биригипи? То есть 12 саатта бирөө ошо 13 иштесе, андан кийинкиси дагы ошого карата иштейт экен да, өзүнө жараша. Ошол бизде ырсалдын ынтымак канал деген укпадыңыз беле? Ошо бизде Москвада YouTube каналыбыз бар, ырсалдын ынтымак деп, такси жөнүндө, такси сферада видео тартабыз, постоянно эле кирип көрсөңүздөр болот. Макул, кирип карап көрөбүз, обязательно. Мейлиңиз анда, ишиңизге ийгилик, мейлиңиз байкеси. Буякта өзүбүздүн байкелер да жүрөт. Assalomu alaykum, кандайсыз байкеси? Жакшысызбы жумуштарыңыз? Биз ошо ырсалдын ынтымак каналына видео тартып жүрөт элек. Негизи биздин өзүбүз деле көргөзө бербей, бөлөк кишилер кандай иштеп атканын суроолордон берип жүрөт элек. Кудайга шүгүр. Менин атым Мурат болот. Негизи такси сферада көптөн бери иштейсизби? 8 жыл болду. 8 жыл болду. Бул машина өзүңүздүкү го 8 жыл болуп калган. Өзүнүкү. Аренда төлөйсүз. Секрет болбосо күнүнө грязный канча табасыз байкеси? 8. 8 мың иштейсиз, Жалкообуз биз. Машина өзүңдүкү болгондон кийин жалколот биз. Жалкоо атасыз. Ондо чыгасыз. Жок, 7-те чыгам. 7-те чыгасыз, бирок 7-те кирип кетесиз. 7-тен 7-ге чейин. Жакшы. Негизи азыр биздикилерден жаш өспүрүмдөрүбүз анча-мынча ДТП болуп атат. Ошолорго бир кандайдыр бир сунуштарыңыз бар беле? Эң негизгиси эми жол эрежелерин сактайбыз керек да. Жол эрежелери менен тааныш болуш керек. Кыргызстандан айдабай келип эле бияка келип айдап атышпайбы? Анан жол эрежелери менен кичине ошо Орусиянын правилаларын, жол эрежелерин түшүнүп, ошолорду бир сыйра окуп койгонун чыгышса жакшы. Жол эрежесин сактап эле режим менен айдаса эле эч кандай ДТП болбойт. Чачпаш керек. Сиз ошондо таксиге чыгат элем деп кызыгып аткан кишилерге биринчи очередь ошол эрежелерди, жол эрежелерин билип, үйрөнүп, анан кийин только бул жумушка келди деген турасыздар. Эгерде Кыргызстандан келатса экен, ооба. Эми аяктан деле окуйт да, окуп право алышат, бирок эми ал жер менен айдаганда, Кыргызстанда айдаган менен Москвада айдаганын кичине айырмалары бар. Ошондо рахмат, ийгилик жумуштарыңызга. Эконом класс байкеден да сурап коелу. Assalomu alaykum, кандайсыз байке? Сиздин лицоңуз аябай знакомый болот. Бизден эле фартта иштейт окшойсуз, Ашка келип жүргөнсүз ырсалдын ынтымакка. Кошулмун да. Кошулмун. Биздин паркта иштейсиз, ошо бет эме жүзүңүз тааныш болуп кетти да. Ошо биз бүгүн көпчүлүк биздин подписчиктердин суроосу, бая мен видео тартып иштеп өзүм көргөзүп берчү элем го. Мага ишенбей, бөлөк кишилерден да сура, ошол эме кыл деген, ошол бөлөк таксилерден интервью алып жүрөт элек да бүгүн. 2019-жыл сентябрь таксиде кандай көрүнүш болуп атат, ошол тууралуу 1-2 сөз айтып кетсеңиз. Кандай көрүнүш болуп атат дегенде? Эми бүгүн кандай десем, авариялар тууралуу, доход кандай болуп атат, чын эле жана мен көргөзүп берген 5-6 миңдер чынбы же калппы, жалганбы деген.
5-6 миң деген, конечно, калп. Калп, Бир күндө табыш 5-6 миң калп. Бир күндө аренда 1,5 миң сом. Аренда 1,5 миң сом. 1000 сом бензин кетет. 2,5 миң кетет. Өзүң ичип жейсиң, дагы бир 500 сом кетет. 3 миң сом. Анан бул калп сөз жөнүндө 6 миң табат деген. Сиз ошондо күнүнө грязный канча табасыз? Эми максимум бир 3 миң табам да. Сиз грязный 3 миң табасыз, бирок расходуңуз таза 3 миң тапсаңыз, ошондо сиздики получается 3 миң расход, 6 миң грязный. Мен ошол 5-6 миң грязныйларды эме кылып атам да. Грязныйлар сурап атасың ба? Ошондой эле болот да. Ошондо сиз 3 миң таза табат экенсиз күндө, Ошо эртеден кечке чейин иштесең табасың 3 миң. Негизи 3 миң жакшы эле доход деп эсептейсизби? Нормально мен үчүн. Жо, рахмат байкеси. Жумушуңузга ийгилик, жолдон абайлаңыз. Сиз да таксиде иштейсизби байкеси? Сизден да бир-эки суроо берип коелу. Бериңиздер, азыр бираздан кийин. Сиз кандай машина айдайсыз? Мен Chevrolet Lachetti айдайм. Кайсы фирмада иштейсиз? Меники Vizotto. Визотто иштейсиз, Машина өзүңүздүкү, арендабы? Машина өзүмдүкү пока. Өзүңүздүкү. Бизде кыргыздар бардыгы эле машина болгон окшойт, Ооба, азыр көпчүлүк эле ошондой кылышты. Көпчүлүк эле өзүнүн машиналары менен иштейт. Ооба. Өзүңүздүн кошумча сунуштарыңыз барбы? Салам айтып кетсеңиз болот биздин көрөрмандарга. Мен кыргыздардын баарына жалпы салам айтам, Кыргызстандагы биз силерди сагындык. Ошо аман болгула, тынч жүргүлө. Кошумча эмнени айтсам, эми бул жакта жүргөндөр, таксовать этип жүргөндөр особенно кичине мындай дисциплинаны жакшылап кармап жүрсөңөр ошо жакшы болот эле дейм. Ошол бизде көпчүлүгү бу жерде сунуштар ошол болуп атат. Биз ошол дисциплинага баардыгы азылганына караганда биздикилер кичине эрежелерди сактабай жүрөт окшойт, Баарын айтпайм, эми арасында бар да. Ошол сиз айтып аткандар жаш балдарбы же возрасттагы эле кишилерби? Ошонун примерный возрастын айта аласызбы? Эми орто эсеп менен айтканда мен курактуулар эле баары элечи. Сиз канча жаштасыз? Мен 30дамын. 30дасыз, Жаштар деле ошентет. Улуулар деле баары эле көп эле байкайм да. Ошо, рахмат байкеси, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Алла разы болсун. Пауза. Саламатсызбы байке? Биз Ырысалдын ынтымак каналынан элек интервью алып жүрөт элек, ушу бизнес класс тууралуучу. Сизден бир-эки суроо бере алсак болобу деген ойдо келдик эле да сизге. Кандай дейсиз? Жо, YouTubeга эле. Каршысызбы? Мейлиңиз анда, жумушуңузга ийгилик. Негизи кыргызсыз да. Ошо биздикилер кыргыздар бизнеске Комфорт Плюсто иштеп жүргөндөр бизнеске өтсөмбү деди эле, ошолорго бир-эки сөз эле айтып берип койсоңуз болот эле да, кандай кылып өтсө болот. Негизи жумуш кандай болот бизнестечи? Вопросун кайра берсин? Бизде ошол кыргыз туугандар Комфорт Плюсто иштеп жүргөндөрчү, бизнести көрүп, аларды элестетет да, ошо чыксам болот эле деп, ошолорго бир нерсе тоскоол болот да. Ошолорго кандай десем бир совет бере алат белесизби? Ушундай кылып ишке чыксаңар болот деп, ошол тууралуу суроо берейин дегенбиз да. Макул, ал жөнүндө маалымат бере алам. Биздин жигиттер көпчүлүгү коркот да. Кандай болот, эмне болот депчи экзаменден. Мен аларга айтар элем, коркпой эле барышсын. Биринчи көрсүн. Ал эми ничего страшного там. Бир жол өтпөй калат, эки жол өтпөй калат, үчүнчүсүндө уже өтөт, төртүнчүсүндө өтөт. Ошол иштесе болот, жакшы. То есть бизнеске иштеш үчүн биринчи экзамен тапшырыш керек барбы? Ал экзаменде основной суроолор кандай суроолор болот дейм да? Основном суроолор комфорт плюстагыдай эле. А бул жерде болгон дресс-кодду сакташ керек. Баягы өздөрүнүн требованиясы бар, ошолор эле. Дресс-код деген бул сизге окшоп костюм, галстук. Өзүнүн баягы правилалары бар да, мисалы эшик ачыш керек, учурашыш керек, коштошуш керек, ушул сыяктуулар да. Эшикти ачып бериш ал обязательно шартка кирет, Обязательно шартка кирет, ооба. Сизге секрет болбосо күндө грязный канча болот, аренда канча болот, бензин канча болот, бир аз кыскача айтып койсоңуз орточо жерлерин. Аны айтыш кыйын го, баягы бир күн болот, бир күн болбойт деген сыяктуу да. Орто баасычы мындай? Орто баасы бир 10 миң, 12 миң чыгат. Бул общий грязный доход. Аренда канча бересиз? Аренда 4 миң, 4,5 миң.
Ошондо 6000, бензиндики минус айтатын 5000 калат экен. Рахмат байкеси, ишиңизге ийгилик. Силердин дагы ишиңерге ийгилик. Биздин көрөрмандарга салам айтып койсоңуз болот. Сөзгө да жокмун да. Ошо баарыңарга ийгилик, иштесеңер болот, иштесеңер жакшы эле болот. Чем комфорт плюс, комфортту караганда бизнесте көбүрөөк болот. Ошо, рахмат байке, бизге убакыт бөлүп бергениңиздерге, жумушуңузга ийгилик, жолдон абайлаңыздар. Ошол урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле 3-4-5 кишиден интервью алдык. Калганын өзүңөр калыс болуңуздар. Видео жакса лайктан басыңыздар, жакпаса дизлайктан басыңыздар. Эми биздин жасаган мээнетибизге жакшы болсо комментарийге кирип жакшы, жаман болсо жаман. Эгер ой пикириңиздерди бөлүшкүңөр келсе биздин канал видеонун астына кирип комментарий таштасаңыздар болот. Рахмат, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.